Ушундай урматтуу көрүшүбүз. Районуна келип калса ушундай болот да. Кандай иним, байке деп. Жалпы көрүшүлгө салам айтабыз, урматтуу көрүшүбүз. Азыркы берүүбүздүн башталарын алкагында турабыз. Бүгүн биз актер Алтынбек Казакбаев менен маектешебиз. Маек сөз түрдө мындай районунун өзүнүн Фучик районунун туулган жеринен баштап өткөн кеткен айтып берип, анан үй менен чагылдырып, сиздерге көрсөтүп берген турабыз. Учураша алайын, амандашалы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Иштери кандай? Жакшы. Ойдогудай баары. Прическаны чек-чек. Прическаны атайын Франклин барбершоп барып тегиз. Реклама, биринчи реклама кетти. Бүгүн рекламаларды эсептейбиз да. Бүгүн рекламаларды эсептейбиз. Анткени Алтынбектин мындайка азыркы жашап аткан үйүнөн кийинки үйүнө биз барабыз, буюрса. Ушул жерде туулдуң? Ушул жакта төрөлгөнбүз, экинчи роддомдо. Анан деген 7 жашыма чейин тайта тайнемдин колунда чоңойдум. Анан биринчи класска бияка келип, 57 мектепте окугам. Кандай элең могу райондо? Келгендере башталды. Иним 1 мүнөткө уруксатпы десе, жок, 1 мүнөткө уруксат жок деп мындай. Убакыт жок деле монтип. Экинчиси кетип барат, кандай? Жакшы, өзүң кандай? Өзгөрүү. Бул райондо эми бүт кандай десем, илгери система бар эмес беле, братан братчика деген. Ошол система менен чоңойдук. Братандардан таяк жеп эле, братчикаларды сабап эле. Ошол анан творчествого барып калып эле, ошол жактан башка Алтынбекке өзгөртүп кетти. Творчество азыр аябай сүнөм ошо творчество менен кеткенге. Балким азыр творчество менен жүрбөгөндө вообще эле башка Алтыга болмокмун да, анда Алтыга братан болмокмун да. Кечээки бойго молодец. Рахмат. Бүт баары жазып атат. Азаматсың Алтыга, Алтынбек молодец. Башка жакка барып алып дагы баягы өзүнүн тилин сатпай, кыргыз тилинде башынан аягына чейин сүйлөп деп. Түшүнбөсө өзүнүн иши да, түшүнбөй эле койсун. Өзүбүздүн тилибиз менен сүйлөгөн сонун болду деп комментарийлерден окуп калдым. Куттуктоолор да аябай келип атыптыр. Казактар дагы аябай эметип атат да, колдоп атат да. Негизи жакшы болду. Бой дагы жакшы болду, соперник дагы трэшток кылып берди өзүчө. Болбосо убагында чемпиондур ол бокс боюнча. Ал эми андан кийин сүйлөшүп калдык. Бой бүткөндөн кийин көрсө ал деген мастер спорта по бокс экен. Казакстан Республикасынын бир 2-3 жолу жаш кезинде республикаларга чыгып утуп жүргөн спортсмен болуш экен. Анан өзүнүн тактикасы туура эмес болуп калыптыр. Ал 1 раунддун ичинде мен уктатам депчи. Андай ударларды бияктан давай жеп жүрдүк. Мен Фучикте уктаган эмесмин деп койсуң. Фучиктеги ошол убакта каның кайнап кетти болуш керек, ойгондо болуш керек, кичинекей кездеги Алтынбек. Миллионер болуңуз келеби? Анда бул жаңылык сиз үчүн. Достор, о деньги лотерея жарыялайт. Лотереянын алкагында жалпы кыргызстандыктар акчалай белектерге ээ боло алышат. Мисалы, жума сайын унутулчу суммалар болу 20 000, 30 000, 50 000 сом өз ээсине берилет. Ал эми башкы байге 1 миллион сом бул ноябрь айында өз ээсине ыйгарылмакчы. Кантип миллионер болосуз? Кантип оюнга катышасыз? Анын бардыгын мен сиздерге астыңкы мүнөттөрдө айтып берейин. О деньги капчыгына идентификациядан өтүңүз. О деньги капчыгыңызды толтуруңуз. Алло, досым, мага 500 сом отуруп тура аласың бу деньгиге? Достор, QR код аркылуу төлөсөңүз дагы анда сизге билеттер ыйгарылат. Мисалы, кантип төлөш керек? Каталогдагы кызматтар менен колдонуңуз. Мунун баары үчүн сиз билеттерге ээ болосуз. Болду достор, канчалык төлөм көп болсо, жеңишке ошончолук жакын болосуз. Бул миллион сиздики болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан жалпыңыздарга ийгилик. Көрүшкөнчө. Аябай эле, бирок биринчи раундда 2-3төн ашык улар жедим, ошондо делдиреп калдым да, көздөрүм караңлап артка качып бир азчы. Анан биринчи раунд бүткөндөн кийин анан зама коуч тренерим эме кылды, тактика түзүп берди. Эмне беришип атасың, беришпей эле качып ойнотпойсуң, давлениясын көтөрүп койсоң, наоборот давление берсең бат чарчайт деди. Анан экинчи раундтан баштап давление берип чарчаттык. Ал артка качкан сайын мен токка алдыга
жүгүрүп аттым. Өзүң болуп атып чарчап калгансың. Ооба, мына ушундай. Канча дагы жалпы кыргыз элибиз аябай сүйүнүп турган учур. Алтын бүктүн ушундай таланты бар эле дагы эмнени күтсек болот деген дагы баягы күтүүлөр аябай көп болуш керек да. Буюрса ар тараптуу мына ушундай талант экен. Ал спорт жагына да биз ийгилик каалайбыз. Турган жерибиз бул дагы бир жолу айтабыз. Бул Фучика. Артыбыздагы бул жатакана общежитие. Биякта деген негизи бир эле мен эмес, биякта деген сборный Кыргызстанда ойногон Фархат Мусабеков деген ушул Фучикада чоңойгон, ушул жакта жашачы. Андан кийин бул жерден үй алган. Тетиги камок турбайбы эң четке? Ошол Фархат Мусабековдун камогу. Азыр делеби? Азыр деле. Наркыдондо сборный Кыргызстанда ойногон Кайрат Жыргалбек уулу деген футболчтор бар, дос кылабыз. Ал дагы ошол жактан чыккан. Бияктан Нижний Фучика деп коет, Интергел бул жакта. Аякта Валентина Шевченко чыккан. Апасы да сих пор ошол жакта жашайт. Постоянно келгенде ошол жака келет, бирок отельдерде жатат. Жакшы. Анда жанагы бул Кыргызстандын курама командасында жүргөндөр менен дос болуп эле кичинекей кезден эле чогулуп. Ооба, кичинекей кезден эле ошол жакта эле футбол ойноп, Фучик паркта футбол ойноп, тиякта футбол ойноп эле чоңойгонбуз. Ана жакта тиякта площадка бар, ошол жакта эле футбол ойноп эле. Бул жерге эртең менен туруп алып, бети кол жумой, очередь күтүп элечи. Ху деген. Ошо. Анан жайкысын деген нар шлангиге алып туруп эле мына куйнабасын. Бияка ошондойбу? Кир жуганга иш. Кир жуганга анан ысыганда келип туруп, бияка мына агызып туруп шлангты жуунабыз. Могу квартира менен бул квартира менин колчу. Бияка келинчегим экөөбүз Акылай менен жашачубуз. Бияка сестренкалар жашачу. Жаңы үйлөнгөндө. Жаңы үйлөнгөндө ата-энем болсо чет өлкөгө, Россияга иштегенге кеткен. Үй салгалы депчи. Ошол биякта келинчегим экөөбүз жашачубуз. Азыр бияка квартиранттарды киргизип алганбыз. Канча миң квартира? Биякпы где-то 8.000 сом болсо керек эле. 8.000 сом. Ооба. Биякта сестренкалар жашайт. Бирок азыр ичи бардак, бияктагы оокаттардын баарын полный бияка алып кирип алганбыз. Дегендей, көчкөнгө даярдык. Күнүгө бирден пакет көтөрүп кетмей да, короче, үйгө жөн кетмей жок. Жумуш биякта эле да, кыргыз фильмде. Бияк мына кухнябыз, тамакты бияктан жасап жемей. Полный условиялар. Квартира берем десем. Ошо. Шкафтар полностью. Кийимгече. Бияктан тамак ичмей дагы. Тамак ичип бүткөндөн кийин аккуратно нары жылдырып коелу эле, бияка жатмай. Ошонтип эле бияктан чоңойдук. 28 жыл. 28 жыл. Балам дагы анча-мынча көрүп калды. Биякты? Биякты. Азыр тияктар жыгырып атат жөнүндө. Бирок эсинде калбай калганы жаман болду го дейм, Атайын видеого калтырып. Видео, мына ушул видео кийин сенин балаңа буйрса, чоң тарыхпат болуш керек, атам менен апам ушундай жерден баштаган турбайбы деп, Ооба. Ошондо отуруп алыпчы. Алтык. Качан үй салабыз дегенде болчу да, Качан үйгө жетебиз дегенчи. Үйдөгүлөр мененби? Өзүңдүн оюңда. Өзүмдүн оюм илгертен эле мечта болчу, бир 4 сотик жер алып эле кичинекей тыпырайган үй салып алсам эле ошол жетет депчи. Анан негизи Эмил Байкенин интервьюсунда деле бар го, адам баласына эчтеке жетпейт депчи. Ошондой экен, чын эле 4 сотик эмес, 6 сотик жер алдым. Балейин 15 сотик ала берсем болмок экен деп өкүнүп калдым деп кой. Анан азыр заңырайган үй салдык буюрса. Бирок слишком чоң болуп калды окшойт деп атам да, анткени маяка кысылып көнүп калыптыр, жак слишком эле свободный болот да. Бирок ушундай көрүнгөн менен келген коноктун баары эле ошол жерге батчу да. Ооба, келген коноктун баары батып эле, айылдан келген коноктор келип эле бака шака болуп эле ошактан чоңойдук. Анан азыр кийинчерээк эле ушундай жака батпай калып турбайсыңбы? Чоңойгон сайынчы, ата кичинекей кезинде көп туугандар менен муну эле тизилип жатып алчубуз. Ремонттун баарын өзүң кылгансың? Жок, ремонтту деген ата-энем кылган. Атам менен мамам кылган, экөө чогуучу. Полный чек-чек могулар. Бирок азыр эскирип калды, конечно. Атам тиги кичинекей кезинде үйлөнгөндө эле бияка келет да. Анан ошондо атамдын байкесинин, Талай деген атам бар. Ошонун квартираны берип туруш, жака жаша деп, анан атама ошо байкесинен калган квартира экен да. Менчик. Менчик, ооба.
атама илгери деген силерге деле болсо керек. Там эми ак өргөдөн монча сотик жер чыгып атат, алып кой, бекер эле эме бар 1000 сом, 2000 сом ошондой кездеринде көп жерден албай коюп турду да, там ошол жака киши жашамак беле деп. Бирок азыр андан да даже кетип. андан дары кетти. Эми кантсе да мен жашагам. Мен бирок 1,5-2 жылдай жашадым го дейм. Общагада. Восток Патада бир ушундай жатаканалар бар. Актерлордун жатаканасы бар ошол жерде салынган. Ошондой өйдө жагында жашагам. Ушундай эле шарт болчу биздики деле. Кенендиги деле ушул, узунду деле ушул. Жарымы кухня, жарымы жатакана ушундай. Бияңга тартсаң бияңга жетпейт, бияңга тартсаң бияңга жетпейт. Ушундай шартта жашагам. Мага аябай тааныш көрүнүш бул. Бияк мондой болчу, коноктор бияка көп келип калат да. Аны якта ачасына занк эткенден кийин жабылып калат. Кийинип алып туруп башка кийим менен кайра чыгып каласың да. Давайте мен кеттим да, давайте чыгыңдар алып чыгасың. 20-дом, бул 22-дом да. Жолдун бияк бети мынакей. Жолдун бияк бети. Бизде деген ысык суу акпайт. Муздак эле суу агат. Анан пакет-сакетиңди алып туруп душка бияка келесиң. Мурун 20 сом болчу, азыр 50 сом болуп калган. 50 сом берип душка чайкамасың, вообще жук душка чайкамап калам. Монтип карап калат да элдерчи. Сиз актер белеңиз. 28 жылдан бери жашагандай баары тааныйт, баары билет. Анан кайсы маалда киши жок экенин билесиң да жактачы. Киши жок маалда эле келчүсүз постоянно. Жогорудагы фучикте көрсөткөн үй менен азыркы үйдү салыштырып таптакыр болбойт. Мен жеке өзүм ушундай бир абалда болуп калышым керек, алтык. Асмандан даңды эле түшкөндөй болуп калышым керек мындай, Кененчиликке. Азыр деле өз кечинде жатып алып өз ишенбейбиз. Ушундай үйдө жашап калдыкпы депчи. Бүттүбү. Неужели деп таң калып, биздин үйгө депчи. Бирөөнүн үйүндө жаткандай болуп эле бир кызык болот. Бияк кире бериш. Тамбур деп коебу, эмне деп коет? Бияк буюрса аркар мебелден бияка киргенде полкалар болот. Киргенден кийин эле оң жагыбыз санузел. Санузел полностью бүт элек. Мен Алтынбекке тамашалап айтатам. Чын эле тамашалап айтатам. Анткени ушунчалык бир кененчиликке зар болдуңбу? Аябай бүт эле кенен кылып турсуң го депчи. Душта өзү эле бага көрүп жүрөсүң, мындай кыска чакан эле, кичинекей кылып эле салгандарчы. Бирок сенин азыркы душуңду бул көрүп туруп, санузелди көрүп туруп, бул фучиктеги үйдөн бир аз эле кичинекей. Кенен эле кылып. Бияка да аркар мебелдин эмелери болот. Күзгү менен. Аркар мебел түшүнгө кирмей болгон эме? Ооба. Полностью аркар мебелден болот берселер. Кел эсептеличи мына. 1 2 3 4 5 6. Бияк менен 7. Бияк менен 7. Бияк менен 8. Туалет менен 9. 9 бөлмө болуптур чындыгында. Кененчилик экен. Эми тааныштыралы, эмне бөлмөлөр, эмнеси керек болду? Бияк холл. Холлду негизи үйдүн дизайнери менен иштешкенбиз. Орузубаев деген бала бар, бака. Ошол дизайн боюнча бияка телевизор көргөн жер, бияка буюрса телевизор болот. Андан кийин бияк зал. Коноктор бөлмөсү. Отуруп жатам. Кенен болуп тура берсе. Кенен эле отургангач. Мурун фучка тыгылып калыптырсыздар яхын. Тыгылбай отурганга. Бияка кичине бардак болуп турат азыр. Оокат мебелдер жок пока что. Аркар мебел буюрса мебелдерди сата бергенден кийин толук болот. Ошо. Бүгүнкү маегибиздин алкагында бир канча ишканалардын, ишкерлердин аттары айтылат. Анткени биз маекти сүйлөшкөндө эле бартер менен бүткөн үй экен. Ооба, көбүнчөсү бартер менен бүттү, реклама кылдык. Биздин баары эле бартер менен бүтүрүп атасың дегендер көп. Ооба, бартер менен бүтүрүп атабыз, анткени биз өзүмдүн Инстаграмымдан реклама кылабыз да. Анан ошо аларга реклама кылып берем, алар мага продукциясын берет деген. Ошо. Мисалы мебель кайра айтылып атат да. Канча байын? Мебелге 6 байын болот. Общий 6 байын тартып беребиз. Анан стористер болот.
Анан YouTube'дан чыкты. Терезени дагы бартер менен алганбыз. Терезе кирип болуп калыптыр. Тетерсе тартырса деп атты. Мир Кроули. Ооба, Мир Кроулиден алсак керек. Мир Кроулиден алганбыз. Ооба, Мир Кроулиден алганбыз. Бияк деген ошол. Буга да вайн. Буга да вайн тартып берип ошо терезеден кутулуп койгонбуз. Кутулуу электер барбы? Мебелден архар мебель бар, кутулуу электен стол кейджи бар. Тамбур краска бар. Мындай кылып айталычы. Канча вайн карызсың? Мындай негизи көпчүлүгүнөн сураганда канча сом карызсың дегенде, мен миллион сом карызмын дейт го. Сен канча вайн карызсың? Мен бир орто эсепмен 10 вайн карызмын да. 10 вайн бул канча сумма болушу мүмкүн? 10 вайн деген бул орто эсеп. Орто эсеп менен бир $10,000 тегерек болуп кетет да. Орто эсеп. Сен миллион карызың бар азыр? Ооба. Миллион карызым бар. Вайн менен кутулуп калсам. Бирок мага мындай жеңилдей угулуп атат да. Миллион карызым бар, акчалай төлөгөн болсо, анда бул чоң суммага. Чоң сумма болот. Анткени мисалы үчүн деген мага деген ошону деген кандай десем, алар эгерде менден реклама ала турган болсо, алар ошончо сом төлөп бермек да. Ооба, баары бир төлөмөк. А бияктан деген аларга да выгодно, мага да выгодно нерсе болот да. Бул комната болсо деген родительский спальный. Бияктан ата-энемдин мебели болот. Телевизор болот. Буюрса. Анан бияк гардеробу. Ата-энең баягы Россияга эмгектенип жүргөн болсо, үй салалы, тинтел деп которгон акчалары турабы? Мисалы бир эле бул сенин эле вайнчылык менен курулуп калган үй эмес да? Жок. Ата-энем дагы салат да. Миллион салат. Ошол акчаны экономдоп, мисалы үчүн деген отопленияга кетчү акча болсо, материалын алып берсек, супермастердин усталары рекламага иштеп берип атты, ушундай да. Работасын реклама менен, материалын акча менен ар кандай болот да. Азыр сен ата-энең көрө элек үйдү биз биринчи көрүп аткан турбайбыз ба? Ооба. Бирок ата-энем көрөт, видео менен. Мондай болду. Полный айтып бердим. Эртең бүрсүгүнө буюрсам да YouTube'дан көрүп калган болсоңуз, тынч эле жүрөрсөңүз болот Россияда. Буюрса сонун кылып балаңар бүтүрүп коюптур. Сонун кылып бүтүрүп коюптур, мындай силердин бөлмөңөрдө көрсөтүп атат. Силерден биринчи көрүп алып кап этпегиле. Улантабы? Бул деген детский. Детский комната. Ошо бияка мындан 2 диван турат. Бияка мындан архар мебелден гардероб болот. Компьютер, там вещилери турганга. Ошо бул наркы үйдөгү мебелди алып келип койгонбуз, анан чогулткум келбей койду. Ушундай болуп атканбы? Жаңы алгың келип эле. Жаңы эле болуп аткан, страшно болуп аткан, анысына дагы керектесичи. Жактан өлө сонун көрүнчү да. Бияка келгенде кечирип коюп аткан. Анан чогултуп эле турөрсүн деп койдук. Бул Акылай экөөбүздүн спальныйыбыз. Бияка тоже кичинекей шкафчик болот. Архар мебель. Архар мебелден диван болот, мындайдан. Андан Акылайдын бияка косметика коюлган жери болот. Өзүнүн угологу. Ошентип айтты деп койбойсуңбу? Ушак болот деп айтты да. Анан өзүнүн санузел. Сон. Бияк болсо гардероб болот. Мына эки жагынан тең полка болот. Төшөк-мөшөктөрдүн баары бияка жийип салгандай болчу. Ортодо проход. Ортодо проход. Кийим полный бияк болот, төшөк-мөшөк, аркотун баары азгара кийимде чачылып турат. Актай отурасыңар анан. Ден соолуктар жакшы. Жакшы. Аман эсенсиңер. Көрүнүшүп калдыңар. Ооба. Жакты көрүп, Фучукта Алтынбек бүт баарын тааныштырып берди. Канча жыл болду силердин таанышканыңарга аяка? 3 жыл. Сентябрда 3 жыл болду. Розовый очки болуп эле барды. Ооба, андай деле бир комната, анан кийин то, что там условий нет, мени андай деле коркуткан эмес да. 2,5 жыл жашап да. Быйыл июлда көчүп келдик. 1 ай болуптур көчүп келгенибизге. Алтынбек үй салалы, үйдө баштайлы деген сыяктуу сөздөр. Ооба, биз сүйлөшүп баштаганда эле айтчу, үй салыш керек. Үй салгандан кийин үйлөнөбүз дечи. Баягы интервьюда чын эле ошондой эмес беле? Буга чейин баягы Супер ТВ каналында
интервью беришкен анда дагы чогуу болчубуз анан ошол жакта айтылган сөз бар болчу үй бүткөндөн үйлөнөбүз анан тигинтебиз мынтебиз деп ойлогонбуз бирок акылай болбой эле үйлөнөлү болбой эле тие болду деген сөз ошол калп биз деген негизи үй бүткөндөн кийин 5 жылдан кийиндечи анан кийин 3 жылдан кийиндечи анан кийин 1 жылдан деп туруп эле анан алып кетип калган свадьбаны ошол үчүн берген эмеспиз ошол жака кеткен акчаны фундамент баштап жер алып үй салалы сунуштайсыңарбы ошол нерсени көпчүлүгүнө сунуштайсыңарбы эмне кыласыңар ал акчаны давай чумакка кетирле деген сыяктуу жок билбейм биздин ситуация башкача да бизге чын эле свадьбанын кереги жок болду да анткени ата энебиз алыста болду үй спутчика болсо анан андай заңгырган тойдун деле кереги жок болду да негизичи ошон үчүн эртерээк үйдү бүтүрүп алалы деген ошо карызыңар көпкөн го акылай ооба ойлондуруп атат силер жазасыңарбы же жазбайсыңарбы же аткаруучу бийликке киресиңерби жазат да сценарий жазат жанагы эмелердеги келчи мындай эле туруп алчы алтып келчи жанагы абысынки деген образдарды полный эле акылай жазат да идеяны полный мондай кылалы деп давай мондай кылып койсо жакшыраак болот экен деп анан кошуп оңдоп чыгарабыз да көбүнчө идея акылайдык абысынки деген кайынан азыр сен жака бияка жумушка кетип атып анан тапшырып кетесиң да бүгүн бир сценарий бүгүн 2 сценарий муну жазып кой деп эле кетем мону жазып деп эле кетет азыр эмненин үстүндө иштеп атасыңар кандай байынын үстүндө азыр стол кейджинин үстүндө иштеп атабыз стол кейжи бар краскалар бар тамбур бир байын расписдагы дагы кайсы архар менин кухнямды көрсөңүздөр болот красотасын азыр эле айтып кетейинчи ушу менен бир минус бир байын кесип коебуз да ошо өтө сонун могу байынды да кесиптирип салалыбы деп биякта фильтр бар деп менин кухням өтө сизге жактыбы сонукен освещениясынан бери вот это все эме удобствосунан бери көрдүңбү бир да ручка жок мындайынан освещение кетет полкалар көп сонун кылып бердим могу рабочий зонаны особенно мыяктан аласың жуйсуң жасайсың туурайсың чыкпайсың да бир зонаданчы айланып элечи ошо аркара мебель класс да мындай реклама үчүн аябай эле мындай ступкага барыш керек го дейм 2-3 байын кесип бергиле кесип эле салбасызбы эртерээк жасап алып келгиле мындай байын жүктөрөт ошол бойдон калат бул нерсе айткан талап экен буякта полный мебелдер болгондо баарын көрсөтүп чыкпайсың эртерээк бүтүргүлө деппи бүт бардык айымдардын эле инстаграмда жашоосун карап көргөндө ошондой го акылай тамакты аябай кооздоп жасап анан сонун бир условияда жасашып эле ушундай эми буюрса ошондой контент чыга баштайт турбайбы силерден дагы мен башынан эле негизи ютубка аракет кылам деп аткам ошо могу освещение дополнительный могу освещениянын баары ошо для съемок да негизи это все могу красотанын баары азыр мен будний эле тамакка тарган кетип атпайбы эзи мен уже эми ютубка иштешим керекмин да эмне чыгат аяка рубрика да с готовкой я вот думаю ошо кандай кылсак туура болот над этим тоже работаю тамак жасап берип турам мен бери жактанчы мен тартам да полностью мен эле тамак жасайм да мына самсын мен салып койдум калпы билинип атабы аябай билинип атабы жаңы эле келди болбосо жакшы экен сонун рубрикалар бар экен мына буюрса жылдыздардын кош досун да тамак аш эми отуруп алып шашпай маектешели үйдү көрсөттүк урматтуу көрүүчүбүз буга чейин дагы баягы Алтынбектин Акылайдын историяларынан инстаграмдан көрүп калган болушуңар керек мен жеке өзүм катталуучу болгон үчүн мен көрүп калгам анан канча убакытта бүттү эмне болуп бүттү ким баягы стройка учурунда ким келип жардам берди кыска убакыттын ичинде бүт бардык бир канча айлык убакытты кыскартып киргизип коюшкан жайгаштырып коюшкан бүт баарыңыздарга буйрус ушундай үй силердин үйүңөр кут болсун азаматсыңар молодцы
өзү суктанып атам чын. Анан айрыкча силердин баягы баяныңарда айтып кеткем, сүйүнчүгө келип монтип чачканыңарды. Прям биз үй бүлөбүз менен ошону көрүп алып, келинчегим экөөсү реально ушундай мыйсы карачы муну депчи. Экинчи план таптакыр башка ой. Анысыңарда эмне шашпай отуруп маек тууралуу силерге үй салганда эмне кемчилик кетирбеш керек, эмнесин кайталабаш керек, анын баарын астында көрсөңөр болот. Мына башталат стройкада биз сынылда дегенде таш алганбыз. 15 000 сомго таш түшүткөнбүз. Фундаментке бетонго депчи. Андан кийин күрөк Жазганы жак. сушняк нан. Күрөк сүрөк. Сушняк нан. Арматура 59 400 сом. Кирпичке 24 000 кирпич кеткен. 7 сом 60 тыйындан алып турмун. 182 400 сом. Бетон фундаменттин өзүндө 144 500 сом. Аяка еще плюс эмесин жазбай калыптырмын. Так жабарка ана Манас байке 4 000 сом деп турат. Питание кирпич. Доставка. Апаловкага 15 000 сом. Эмнеден ката кетирдиң я? Эмнеден эмне аш жооп калды, ушундай болот го? Биз сынылар дегенде эле фундамент куюп атканда ката эмес, эми өзүм профессионал эмес адамдарга кайрылып отурмун. Алар деген бир аз фундаментте үстүнөн уклондору бир аз ойноп кеткен. Бирок андай деле билинбейт. Андан берки экинчи кирпичти жапкан усталар келип жаап кеткен да. Анан эмне деп коет эле? Мына эмеси диагонал деп коет. Диагонал туура чыгып берген да, главное. Диагонал туура болгон, үстүнөн кичине ойноп кеткен. Ошондон башталды. Анан өзбектерге кайрылдым. Өзбек бир туугандар акажан деп алып эле, короче, өзүнүкүн кылып кетиштир. Стенанын сырты түз, ичи мындай слой эме да. Айырма кешип болуп кеткен. Аны шуаганда шуакчылар көрсөттү да. Кешип экен. Анан сейсмопоезду жакшы болду. Сейсмопоезду бүт Тамашоодогу, Фучкадагы инилерим, братчикалар полный келип, сейсмопоезду ровно бир суткада коюп кеттик. Анан крышаны атамдын байкеси Рысбек атам менен мамамдын тайкеси, мамамдын братчикасы, то есть менин тайкем, эмин тайкем экөө крышаны иштек кылып жаап беришти да. Материалдарын да арзаныраак кетирип, экономдоп. Ошо крыша жакшы жабылды. Анан дагы эмне? Шуакчылар жакшы болду, ал жезде шуап берди, полный ушул деңгээлге чейин жеткизген, жезде шуап болду да. Канча миллион ушул туруш азыр? Азыр могу турушуна деген азыр эсептеш керек, мыяктан бир эсептөө коюш керек да. Мыякта бүт жазылуу. Үстүртө 7 миллион болуп калат экен. 7 миллион. Курулда эсептеген. Баштагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин канча убакыт кетти? 3,5 жыл. 3,5 жылдын ичинде. 3,5 жыл кетти да. Жериң эң эле арзаны бул жериң болгон. Жер болгон. Жерди деген ошол кезде сотыйын $1200 алганбыз. $7,500 6 сотик жер алгам да. Азыр $7,500 жердин жыысын да таппайт. Бир сотик алган болот да. Азыр. Дам берем. Жер жок бирокчу. Үй боюнча эле сүйлөшүп эле токтоп калбай, сөз түрдө азыркы учурда Алтын мектепте бир сонун жаңылыктар бар. Жалпыңар интернет бактарынан көрүп атасыңар, бой боюнча. Эмне бой Алтын мектепке? Эмнеге күч келди? Үйдөгүлөр болуп сүйлөшүп жана квартираны көрсөтпөдүм беле. Ошол квартираны саталы деп чыктым да менчи. Анан атам чыкты. Бүт нерсени эле сата бересиңби, саткан оңой эле депчи. Анан ошол үйдөгүлөр менен отуруп сүйлөшүп атып, анан кредит албай болдук. Миллион кредит алдык. Анан стройка башталыш керек болчу. Кредит алып алганбыз. Анан строитель таба албайт. Строитель таба албай, анан арадан 3 айбы же 2 ай, короче, деген строитель күтүш керек болуп калды. Анан ошол моментте акчаларды оратырайын депчи. Жашоо турмушка элечи. Бир акча кетип кетти. Анан Кредиттин акчасы. Анан деген стройка башталып элек. Анан стройка башталып калды. Стройка башталып аткандан кийин уже эсептеп келгенде жана акча жетпей баштады да. Анан совестчи деп айттык да. Жактан ата-энем кыйналып таап эмгеги менен тапкан акчаны мен жактан айтпай жеп койдум да. Анан кой.
деп ага чейин менеджер Акылбек деген менеджер байке бар. Ошого жазып койгом, ушундай бой болсо смело ушташып жүрөм любой менен деп анан ак тилек, упучук дегендер тамам мен мушташпай коюптур, отказ берип туруптур. Анан ушундай бир бой чыгып атат, ал бала деген мындай эле экен. Дейт анан чыга бересиң бе? Чыга берем, аккаунт бар экен, көрсөтүңүз дедим. Анан аккаунтун жөнөттү. Аккаунтунан карасам сүрөтүндө бир мындай ушунда отурган сүрөт бар экен. Көзү көк да. Анан көзүн көрүп туруп эле явно эле бул казактар салып берген тат мени. Анан даярданып баштадым, ровно 2 жума даярдандым. Бияктан бир четинен стройка, бир четинен тренировка. Ошо 2 жума ровно даярдандым дагы, анан акыркы бир 3 тренировкада өзүмдү жакшы болуп, дыхалкам жетип баштады. Анан Алматыга кеттик. Биякта стройкада калып, уланып эле калышты, Алматынын өзүнө кеттик. Анан Алматыдан ошол жактан минутка болду. Анан минуткада экөөбүз мушташкандан анан явно билдим да, не подарок экенчи. Анын үстүнө вести дагы кумакпыз да, 70 килограммга сүйлөшкөнбүз, ал весин угуп албай коюптур. 80 килограмм болуп чыгып калды. Жарым гонорарын берейин, ошо дейт анан. Акча керек болот. Давай анда жарым гонорарын берсең. Жеп койгонсуң да деген. Утулбайын деген эле намыс менен баргам, утулбаш керек, утуш керек. Минуткадан кийин нормально эле экен, короче. Ушам смело утса болот экен дедим. 1 минуттан кийин чачап калгам, техникасы келипчи. Анан макул болуп да, анан мушташканда мен ага разведка кылып койдум болуш керек. Келатканда жеп-жептер менен встречать этип, качып коюш керек экенин көрсө, алмага разведка кылып коюптур. Кирген эле башталганда эле 4-5 удар катуу жеп калдым да. Бак дегенде көзүм караңгылап эле эптеп качып, могу сол көз, оң көзүм чырчылап көрбөй калды да, кинодогудай болуп эле. Анан ошодо экинчи раунд, биринчи раунд бүткөндөн кийин тренерим келип, эмне болуп атасың, момундай эле ушпай койсуң деп тактикасын айтты. Анан тренерди угуп иштеп баштадым, анан ошондо кичине окшошо баштады да. Ошондон жеңип келдик. Канча сомго мушташтың ошондо? Сомун обязательно айтыш керек болуп атабы? Нормальный сомго мушташтым негизи. Айта берейин. Утулсаң деле алмаксыңбы же? Утулсам андан азыраак алмак. Канча утулгандыгы канча экен? Утулган суммасы. Канча сомго таяк жесе? Негизи мага мен үчүн аз болду да. Бирок мага ошол моментте акча керек болгон үчүн эле мейли деп мушташа бердим да. Негизи гонорар боюнча $700 болду. Менин гонорарым. Соперниктин гонорары $300 экен. Анын гонорарын полный мен утуп алдым. Ал мага утулгандан кийин эле салып иди. Общий сумма 100 000 сом болду да. Бойдон 100 000 сом болду. 100 000 сомго мушташтың ба? Негизи аз, негизи кымбат мушташам. Аз го, аз го. Аз деле. Бирок акча керек болду, могу үйдү бүтүрүш керек болду, мушташып келе берейин дедим да. 100 000 сомдон эле бирөө эмне деп бере калбайт да. Дагы барбы? Бой. Дагы бой пока жок. Могу ушул айга предлагать этишкен, бул айда сөзүм буюрса кино тартып атабыз. Кандай анан күйө алам деген. Ошол кино менен иштеп ага мүмкүнчүлүк жок болду бойго мушташып келгенге. Ага деген свободный время болуп калганда заранее айтылса, пландап туруп, жакшылап тренировка кылып утуп келиш керек да. Настроем бар. Билбейм, утулганды жаман көрөм негизичи. Утулганды жаман көрөм. Утуп көрдүң беле негизи? Негизи таякчы өлүгүдө эле таякчы көрдүң беле? Кудай сактасын, ушул күнгө чейин келип, мындай көчөдөн мушташып келип эле таякчы эмесин. Таяк жедирчүмүн. Заявление жазышчы. Ошо заявление жазган эмесмин. Көп болду мындай очор заявление жазгандар? Заявление жазгандар бир 3-4 жолу үйлөрүлөр алып кетти. Мындай атам дагы мушташсаң шыйрагыңды сындырам деген бойдо алып кетип. Биринчи 8 классымда алып чыкты. Распорядкадан. 57 мектепте кыйын болуп, өзүнчө эле кыйын болуп эле репетирди көрүп алган жаныбыз Кара Балтадан баштап сабап келебиз деп анан Кара Балтага эмес, эмеге барганбыз. Беловодскка барып, бир мектепти сабап, экинчи мектепке келип, экинчи мектепти сабап алып, анан 8 класстабы? 8 класста анан маршруткага түшүп келатабыз. Ошол кезде эле бычак, электрошок, дубинка полный бар.
бомбушка окшоп эле бир киши жаныбызда маршруткада отурган. Бака шака болуп эми балдарды сабап келатасың жакта кыйын болуп келатты да анан эмеден Беловодскийден ровдус бар го. Ошонун жанында байке токтоп коесуң алда. Анда бомбушка окшоп кийинип турган кишилер бар. Стоять. Головной рост деп туруп эле баарыбызды биринчиден болуп менин момундай кармады, ушул колдун эле дагы бирөөнү кармады. Да үчөөбүздүн да бир кол менен кармады, шак элечи. Мот туруп эки-үчөөбүздү түшүрдү дагы. Алып киргиле муну деди. 15 бала кирдик го. Кирип алып Беловодскийден заявление, объяснительный полный жазып келип, анан Лев Толстойдо, Молодая гвардия Лев Толстойдо распорядка бар болчу. Ошол жакта саат кечки 10-11 чейин ошол жакта жаттык. Атам келип алып чыгып кеткен. Анан акыркы мушташкан 2018 мушташтым. Анда деген ата-энем айтпай эле аяктан уже Эмилбайга алып чыгып кеткен. Азыр билбейби ата-энеңер? Жок, билбейт аны. Азыр делеби? Эми айтып атпаймын. Эмне болду? Клубтан мушташып кетебиз. Ал да кыйын мушташкан бала экен. Мен да кыйын мушташам. Экөөбүз мушташып кетип эле жерде жатып калган. Болбой эле тепклеп салган болчумун. Жерде жаткан. Бетке качылып кала салып элечи. Челестин топтор. Оката. Анан 2-3 күндөн кийин дос балдар тиги заявление жазып койду деп келди. Аны ага чейин Эмилбайга мындай көзүмгө көрүп калган болчу да. Эмне мушташтым го, мушташтым. Анан тиги таяк жерде, заявление жазбай, Жожо байке жазбайт деп койгом. Андан кийин эле январдын 4-ү же 5-и окшойт. Акча жок кез, январда эч кимде акча жок да. Мертвый сезон. Ошондо заявление жазып коюптур. Балдардын баары ызычы болуп жүрөт. Короче, 5000 сомдон чогулткан, ошондо нормально болчу да, 5000 сом да нормально акча. Ошондо Эмилбайге айттым, ушундай акча керек болот дегенде. Эмилбайге 5000 сом берди дагы. Болду, экинчи урушпа. Мындан ушундан башкача болот деди. Ол ошондо мен ошол сөздөн бери. Мушташкым келгенде ошо биликке чыгып калабыз. Мындан кийин ким алтыкка менен мушташкысы келсе, 100 000 берип коюп мушташсаңар болот экен. 100 000 аз. Стройка бүтүп калып, курсак тоюп калган турбайбы, 100 000 аз деп. Болбосо 100 000ге макул болуп эле мушташып келген. Канча да ордун жаап турсаң, тиги менен тиякта отуруп турсаң, бияк менен биякта отуруп турсаң, өзүнүн азыркы жасап аткан блогерлигиң дагы чоң жардамын тийгизиптир. Ооба, бияктан деген бир гана менин эмес, ошол ата-энем аябай көп чоң салым кошту бияктан. Үйгө өтө эле чоң салым ата-энем кошту. Эмил байке, Эрмек байке аябай чоң салым кошту алар дагы. Нуркул ушу сценарий менен иштеп, вайн тартышып, анын аккаунтуна киргизип, ошондо эле Эмил байкенин аккаунтуна киргизип аттык. Эрмек байкенин Аташканын аккаунтуна киргизип аттык. Оглатам. Шума чыгарып берип атты стористерден. Пудр чыгарып берет. Блогердеги чөйрөдө дос балдар, алар ошондой салым кошот стористер менен. Эми ал деле баягы акчалай. Ооба, алар деле акчалай да. Мисалы үчүн Шуманын Эмил байкелердин бир сториси там $200 да. Мисалы. Мисалы эмес, ошондой да негизичи. Анан алардын стористерине чарттырып коюп, ошо бартер менен болгон иштердичи. Ошо өзүмдүн сторисиме чыгарам. YouTube'га чыгып атат. Бул YouTube'га чыгып атканда, YouTube'га чыгып аткан бул биздин салымыбыз болсун да, үйгө кошкон, көрүндүк болсун анда биздин, Акылай биз жигитиңердин, жолдошуңардын көп талантын көрдүк го 40 күндөр, Өзүңөргө кандай болду мындай? Жаңылыкпы силер үчүн? Бойго чыкканы, мушташканы? Жок. Жаңылык деле эмес. Мурун эле катышчу да. Мурунга катышчу. Тайский бокско катыштым да. Ошо спортсмендигине карап дерсиң. Кандай экен күйөөсүнүн боюн көргөн? Көргөн жокмун. Мен башын көрдүм, анан аягын утканын көрдүм, а мушташканын көрө алган жокмун. Вообще. Кыйын экен. Жүрөгүм чыдабай көрө алган жокмун. Вообще. Эмесин көрдүм, жана отрывоктарын көрүп алып эле вообще көрө алган жокмун.
Бул эми качанкы бойдо? О, анан бул бойдо жеңдиңби, жеңилдиң ошондой эле айткансың негизи акылайга, Бирок канча да бойду көрө алган жоксуңар? Жок. Мен кетип атканда эле даже переживать эткен да эмесмин. Мен даже ойлонгон да эмесмин эмне болот деп. Потому что Акча керек болуп аткан турбайбы? Жок. Нет, я знала, что он победит. Мен прям башында даже даярданып атканда эле айтканмын, сен баары утасың деп. Кыйналып, монтип тамак ичпей жүргөндө элечи, зачем сага ушинтип мучение, ты ж всё равно деп утасың депчи. Ошо анан уткан күнү, оказывается, ошол мага экөө сүйлөшкөн эмеспиз, кечинде чалсам эле уже мактар царапин болуп калыптыр. Анан кийин бүгүн эле мушташтым деди. Уттуң да дедим, сразу эле уттум дедим, ну всё. Знала, что он выиграет. Он победит. Келип атырак. Чык бүгүн дедим. Чык бүгүн болду. Ошончо аракет кылып атасыңар, ошончо үзүрүңөр атасыңар, мынакей татынакай үйгө келип буюрса жайгашып алып турсуңар, үйүңөр куттуу болсун. Жыйынтыкташчы силерден. Ошо эмне дейбиз? Үй баштап атсаңар, коркпой эле баштай бериш керек экен. Башында биз деле аябай коркконбуз, эми кандай болуп кетет деп. Башталган иш обязательно бүтөт экен. Ошондуктан вообще коркпой эле, фундаментин болсо, фундаментин куюп баштай бергиле. Фундамент куйбай турсаңар, анда жер алгыла, жер алып, анан кайра 1-2 жылдан кийин фундаментин куюп койсоңар, 1-2 жылдан кийин стенасын көтөрүп койсоң, ошентип үйүңөр бүтүп калат экен. Негизи көбүнөн угуп калдым. Үйдү деген либо 3 жылда бүтүрөт экенсиң, либо 5 жылда, либо 7 жылда бүтөт экен да. 3 жылдан нары чоюлуп кетсе, 5 жылга барат экен да андачы. 5 жылдан нары чоюлуп кетсе, 7 жылга барат экен да. Ошентип биякта чоң байкелер бар да, салып жүргөн, билген, ошолор ошентип айтты да, айтканда мынтип ойлонуп көрсөм ошондой эле сыяктуу экен да. Эми балким самовнушение же кандай бир. Сиздики 3 жыл. Биздики 3 жылда бүттү да. Ошол коркпой эле, эң негизгиси коркпой эле баштай бериш керек экен. Анан келинчегиңер мындай мотивация берип турса эле, сабап турса үйгөрдөн. Баары сонун болот экен ошо. Коркпогула, баштагыла. Силерге да ушундай үй насип этсин. Эмне дейсиз, Кыргызстанда тынччылык эле болуп турсун. Ошол 100 000 сомдор болсо, Алтыкка менен мушташсаңар болот. Акай. Шо? Самое главное, жолдошуңарга вообще тындырбагыла. Расслабленно болбосун вообще. Иштейсин только. Шо? мындай ийгиликтерге жетишет, Ооба. Негизи эле айтып атпайбы эме депчи. Аял жакшы, кандай эле? Эр жакшы. Кандай? Аял жакшы, эр жакшы. Аял жакшы, эр жакшы. Вазир жакшы, хан жакшы. Жакшы аял алгыла. Биз жыйынтайбыз эми. Ошол эле учурда буга чейинки маектерде дагы силер менен маектешкем. Ошол эле учурда комментарий бөлүгүндө дагы силерге суктангандар, силердин үй бүлөңөрдү мындай жактыргандар, силерге бакыт каалагандар бир топ болгон. Мына ошолордун дагы каалоолору, баталары силерге тийсин чындыгында. Үй бүлөңөрдө ынтымак болсун, береке болсун, тынчтык болсун. Силер менен бүгүнкү күндө маектешкениме, бүгүн кайра жолукканыма кубанычтамын. Той болсун эми үйүңөрдө, Буюрса тойго обязательно чыгабыз. Эми той тартып конок болуп кеткиле деген эч ким жок. Бүт эле той тартып кеткиле дегенде. Ооба. Мына ушундай урматтуу көрүшүбүз. Биз жыйынтайбыз. Газеттеги өлкөбүздөгү дагы бир маданият өкүлдөрүнүн сонун бир жаңылыгы менен бөлүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Силерге дагы мына ушундай конокторубуз айткандай эле ушундай үй силерге насип этсин. Көбүнүн көксөсү болуш керек үй салуу. Ошол көксөңөргө жеткиле. Жалпыңыздарды жакшы көрөбүз. Көрүшкөнчө кийинки берүүдө.